Assalamu алейкум, урматтуу Парасат көрсөтүүсүнүн көрүүчүлөрү. Барыңыздарга белгилүү болгондой, Тажикстан мамлекети Кыргыз мамлекетине агрессия менен кол салды. Басма сөз беттеринде жана жалпы маалымат каражаттарында бул нерсенин келип чыгышы тууралуу ар түрдүү версиялар айтылууда. Жана башка себептер, айтылбаган себептер тууралуу биз бул көрсөтүүбүздө кеп кылмакчыбыз. Көрсөтүүбүздүн мейманы Шамсызын Абдыкалыкулу болмокчу. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Балким биз билбеген себептер тууралуу сиз токтоло кетсеңиз агай. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Albatta, aябай кайгылуу, aябай өкүнүчтүү окуя болуп кетти. Бул нерсе ошо эл менен элдин, айыл менен айылдын чыр-чатагынан эки мамлекеттин кадимки эле куралдоо кагылышуусуна алып келген окуя болуп кетти. Албетте өкүнүчтүү. Аллах Таала ошол кечеки кыргындарда туугандарын жоготкондорго сабыр берсин. Алардын акыретин Аллах Таала абад кылган болсун. Эми Тажик менен Кыргыздын кечеги кагылышуусун карап отуруп, мен биздин эрага чейинки замандагы Ахаманиттер династиясынан болгон Кир деген бир падышанын биздин жерлерге Туран Замин өлкөлөрүнө кол салганын эсиме түштү да. Бул эми Иран илгерки замандарда Иран Замин менен Туран Замин деп эле бөлүнгөн да. Азыр эми Иран, Тажикстан, Афганистан десе, бул жакты Түркистан, түрк өлкөлөрү десе, илгерки замандарда ошо биздин Иранын башында же ага чейинки замандарда Иран жана Туран перстер өздөрүн Иран Замин деген, биз жакты Туран Замин деген, Туран жерлери деген да. Ахаманиттер биздин эрага чейинки болгон окуяда Ахаманиттерден чыккан Кир деген падыша болгон, канкор, баскынчы, азыркы падышанын табиятындай табияты болгон деп ойлоп атам. Ошо окуяларды көрүп отуруп, алардын падышаларын айтып атпаймынбы? Ошол Кир менен Тамиристин ортосундагы болгон согуш эсиме түштү да. Бул империячыл дымагы менен кошуна өлкөлөрдү кырып жоюп, басып, элин кул кылып, жерин басып алып, бер жака келе берген дагы. Анан азыркы Казакстан, мына ошол окуя болгон жерлер дагы кирип кеткен жерлерде Сактар деген түрк уруулары жашаган. Ошолордун аял жол башчысы болгон, кол башчысы болгон падышасы Тамирис деген. Бардык элдерди багынтып, жеңип келгенде ошол Сактар аны токтотуп калган. Кирди. Кир башчылыгында Иран аскерлери менен Тамирис баштаган, аял киши баштаган. Сактар Массагет уруулары кагылышат дагы. Ошол жерде Сактар ирандыктарды, перстерди жеңип алат. Жеңип алгандан кийин бир кан толтурулган бочкага Кирдин башын кесип, жанагы Тамирис, сен элдерди кырып жоюп канга тойбогон элең, мына эми канга тоюп жаат деп, канганыңча ич деп туруп, жанагы кан толу бочкага Кирдин башын салган да. Ошол окуялар эске түшүп атат тарыхтан. Эми ошол Иран менен Туранын ортосунда мурдатан эле кагылышуулар болуп келген. Биз тараптын Алп Эртонга деп коет, аны Афрасияп деп коюшат.
ошо Турандын лидери катары тарыхта калган, анында эрдиктери бар, алардын баскындарын, алардын падышалары, Рүстөм Дастан жана башка Сияуш деген падышалар. Эми бул легендага айланып кеткен адамдар да. Ошондой тарыхтар болгон. Эми кээде Туран Иранды баскан жерлери, кээде Иран Туранды баскан жерлери болуп келген. Эми кечеки окуяларга келе турган болсок, менин оюмда ошо Тажикстандын бийлигинин башындагыларданбы же алардын идеологиясын иштеп чыгып берип аткандарданбы, менин оюмда ошол Саманид династиясы болгон, алардын бабалары да. Мүмкүн ошолордун бир империялык дымагын кайрадан ачыкка чыгарган бир жерлерди кайтарып алуубу же ошондой бир империячыл дымагы барбы деген ойго кетет экенсиң. Агай туура белгилеп кеттиңиз. Саманид династиясы демекчи. Эчкир күнгө жашыруун эмес, бул баарыбызга белгилүү болгондой Тажик мамлекетинин акча бирдиги Самани деп аталат. Мурунку эң бийик чокусу болгон постсоветтик өлкөлөрдүн ичиндеги бийиктиги боюнча эң бийик чокусу коммунизм деп аталчу. Кийинчерээк аны Исмаил Самани деп, Саманилерди мындайча айтканда биз же негиздегенбиз дегендей бир мамлекеттик идеология катары тутунушат Тажик мамлекетичи. Ал эми азыркы Тажик мамлекети менен ошол Саманилердин ортосундагы кандай түздөн түз байланыштыктар бар? Же болбосо ошол Саманилерди азыркы Тажик мамлекетин Саманилер династиясынын түздөн түз улантуучулары деп түшүнсөк болот анда. Өзү мындайча алганда Саманид династиясынын азыркы Тажикстан менен эч кандай мындай саясий же башка тарыхый байланышы жок деле да. Өзү бир гана байланыш болушу мүмкүн, ал деле кандашчылык да. Алар дагы перстер болгон, булар дагы перстер болгон. Ал эми ошо Саманид династиясынын негиздеген Саман Худат деген кишиге токтоло турган болсок, ал киши ошого чейин, ошол киши чыкканга чейин бул өлкөлөр жанагы Иран, Туран болуп бөлүнүп согушуп турган. 8-кылымга келип, 7-кылымдын акырында, акыр ченинде толук бул жакты араб ислам аскерлери өзүнүн көзөмөлүнө алган. Ошого чейин ирандыктар Зардуштия отпарастык дининде болгон, биздикилер теңирчилик дининде болгон, кээ бирөөлөр күнгө табынган диндерде болгон. Дини бөлөк болгон да. Ислам дини келгенден кийин ошол ирандыктар дагы, түрктөр дагы, Туран заминдин элдери дагы исламга кирип, анан дини бир болуп, согуштар токтоп калган көпкө чейин. Анан ошол заманда Самарканга жакын бир айылдан Саман Худат деген киши чыгат. Ошо бир аскери уюштуруучулук жөндөмү болгон. Ал халифтин кызматына кирип, жакшы кызматтарды кылып, анан мындайча айтканда колтугуна кирип алат да, мындай жакшы мамиле кылганы болушу мүмкүн, кызмат кылганы болушу мүмкүн. Анан ошол кишидин Хурасан валиси болот, ислам халифатынын Хурасан валисинин кызматына кирип, анан өтүп кеткенден кийин андан бир уул калат. Уулунун атындагы Асад деп, жана Хурасан валисинин аты менен Асад деп атаган болот. Ал ошол халифатка жакшы кызмат кылгандан кийин анын Асадтын 4 баласына халиф Мамун деген халиф, Аббаси халиф келип туруп неме алмашат. Бул немени кечирет, ушул жерде Мамун Умавилер, сен Аббаси деп менин пикиримди эме кылып койдуң. Умави халифи Мамун болот ал. Анын Асадтын 4 баласына, ал ага чейин балдары эр жетилип калганда, Ташкентти, Бухараны, Усрушананы, Фергананы 5 баласына. Дагы Герат, азыркы Афганистанда Герат деген шаар бар. Ошолордун баардыгы Хорасан өлкөсү, анан бир жагы Мавараннахр өлкөсү болот. Ошолордун арасынан чоң-чоң шаарларды бөлүп берип коет да. Саманиттин 5 небересине. Эми алар кандай? Алар исламды
отпарастыкты таштап туруп, жахилиятты таштап туруп, исламга кирген адамдар болгон. Алар жакшы мусулман болгон, исламды колдонушкан, ислам менен элдерди бириктирген, чачкан эмес да. Алар исламдын жанагы баалуулуктарын жайылткан адамдар болгон. Ошол 5 бала Саманид династиясын кураган. Эми ал династия азыркы Афганистандын, Өзбекстандын, Казакстандын, Кыргызстандын, Түркмөнстандын аймактарын өз ичине алган чоң бир династия болгон. Алар айтканымдай ислам менен башкарганда, аларда канкорлук деген болгон эмес да. Анан ошол кишилерге өздөрүн эме кылып, таандык кылып туруп, анан мындай кылып башка элдерди агрессия кылып басып кириши, таптакыр исламга жат болгон кылык жоруктарды кылыш, ыйык орозо айында мисалы үчүн кан төгүлүшү арам болгон нерселерди, бир мусулмандын канын төгүш Кабаны талкалаш менен барабар деген нерселер бар. Ошолордун баардыгына түкүрүп коюп тургандан кийин кыргын баскын уюштурган ал адамдарга ошо Саманидке өзүн таандык кылганы уят нерсе да бул нерсечи. Эми болгону бар, мисалы үчүн жанагы кан жагынан, кандаштык жагынан болушу бар, бирок андан башка тарабынан түк аларга арзыбаган адамдар да. Азыркы мисалы үчүн урушту, согушту чыгарган адамдар. Туура белгилеп кеттиңиз, могу Саманидтер мамлекетинен кийин тарых сахнасына караханилердин доору башталат эмеспи? Башкача айтканда, алгачкы исламды кабыл алган түрк уруулары, бул биздин азыр жашап аткан аймактарда биринчи түрк ислам мамлекетин куруп, алардын эстеликтери азыркы Бураны, Кашкар, Бухара, өзгөндө чейин азыр Кудайга шүгүр сакталып турат. Эми суроом башка өңүттөн берсем, дайым эле тарыхта отурукташкан элдер менен көчмөн элдердин ортосунда ушундай түшүнбөстүктөр болуп турганбы? Ушул тууралуу сурагым келип турат. Эми ал отурукташкан көчмөн эл анан кийин бер жака келип туруп баардык отурукташып кетти го. Отурукташуу менен дагы бул нерсе жоюлган жок. Ал согуштун чыгышы ошо кээ бир элдер, мисалы үчүн өзү империалисттик бир дымакты, ошо тарыхты туура эмес түшүнүп алгандын натыйжасында мына биздин бабабыз Саман Худаттын неберелери ушул жерлердин баардыгы биздики болгон, Самарканд биздики болгон, Бухара бул кое туралы бул жердечи. Самархан, Ташкент биздики болгон дегенге чейин барган, аларда шовинисттик, ошондой империалисттик тымак бар да, бул ооруда, ооруган адамдар ошодон мен ооруп калып. Эми бир кездерде ошол бир тарыхтын дөңгөлөгүнүн айланысынын бир натыйжасында ошол территорияларды Саманидтер алып калган болсо, мисалы үчүн ошо перстер алып калган болсо, эми алардан кийин сен айткандай Караханиттер алардын ордуна келди да. Азыр Карахандын урпактары чыгып алып туруп анан мына биздики Афганистандын жарымына чейин, бул дагы Хорезмге чейин биздин жерибиз болгон эле десе бул акмактык да. Ошол сыяктуу эле эми тарыхта мына кыргыздардын тарыхын карай турган болсок, кыргыз каганаты деген болду. Азыр бирөө чыгып алып туруп биздин ошол жака бастырып алышыбыз керек, биздин жерибиз эле десе бул акмактык. Андан нарыга бара турган болсок, биздин бабабыз Атилла Европаны багындырып турбады беле. Эми биз Европа биздики десек кандай болот? Ошондой эле бир акмактык. Эми жанагы жер суулардын аты, мисалы үчүн Баткендагы перс тилинде да Баткан, шамалдын кени деген, Нокен деген, Нокен жаңы шаар, Нокат жаңа эл деген жер суулардын аттарынын ошо тажикчеленип кетиши ошо Саманид убактысында болгон да. Саманид династиясынын убактысында 8-кылымдан 10-кылымга чейин 200 жыл башкарып тургандан кийин мамлекеттик тил дагы, адабият дагы ошол тилде болгон. Жакынга чейин дин дагы, мисалы үчүн араб тили эми гана колдоно баштады, араб тилин окуп үйрөнүшүп, бизден мурунку кийинки муундар деле намаз үйрөнгөндө нияткардан бугузарам дөрекат кылып тажик тилинде үйрөнгөндө. Диний тилде болуп калган бул. Эми ошолордун баардыгын булар өздөрүнө алып туруп, мына
биздин тилибиз менен болуп атпайбы? Самарканда биздики, Бухарада биздики, бул жерлер эртең күндө биздики деген бул жанагы бир акмакчылык, ооруган адамдардын бир шовинисттик оорусу да. Агай, кечеге кагылышууга келсек, айрым басма сөз беттеринде бул кагылыштын себептери катары бир наркотрафикте дагы кыстара кетип жүрүшөт. Эми бунун канчалык чындыгы бар деп ойлойсуз өзүңүз? Жеке пикириңиз кандай? Чындыгында эле ушул кагылыштын негизги себептеринин бири бир нарко, эч кимге жашыруу эмес, эми бир жылдык наркотиктин Афганистандагы өндүрүлүшү кандайдыр бир бөлүгү север деп коет, орус түндүк деп коет, кыргыз тилинде түндүк жол аркылуу тарайт эмеспи? Ушул жолду көзөмөлдөө деген дагы бир түкшүмөл ойлорду анча-мынча басма сөз беттеринен, ошол эле социалдык желилерден окуп калган жайым бар. Ушунун канчалык чындыгы бар? Кечеки кыргындан чыгышынын биринчи себеби ошол оорулуу адамдардын империалисттик дымагы болсо, экинчи себеби ошо наркотрафик болушу толук мүмкүн да. Анан бир ай болбоду, Камчыбек Ташиев парламенттен айтпады беле? Мына жакында чоң немелер, коррупционерлер колго түшүш мүмкүн. Иш кылабыз, наркобарондор бар дегендейчи. Менин бир оюм кетет, анан ошол кечеки ошо наркотрафикке байланган кабарлардан кийин деле мен деле ойлоп жүргөмүн да, ушундай болушу дагы мүмкүн деп. Себеп дегенде, ал нерсе бар нерсе. Муну Паршин деген бир орус жазуучусу макала чыгарган. Керек болсо ошол тажик бийлигинин башында тургандарды түздөн түз наркотрафиктин көзөмөлдөөчүлөрү деп туруп макала жазып атат орустардын серепчилеричи. Болушу мүмкүн. Эгер ошондой, эми бул дүйнөдө өтө чоң бир неменин пайданын немеси да, булагы да. Ошол жолдорду бууп койгон болсо биздикилер мисалы үчүн, анан бул бийликти алып коюшка болгон аракет болушу да мүмкүн. Аларда аябай акча чоң да. Кээ бир немелер менен сүйлөштүрүп, мына анан ошо үчүнчү күч дегенге мен толук кошулам. Мисалы үчүн биздин мамлекет башчылары баяндамасында айтты го, ушундай үчүнчү күчтөр башка бир күчтөр неме кылышы таасир десе, адамдар нааразы болуп атат да, кандай үчүнчү күчтөр чара көрбөдүң депчи. Бул толук мүмкүн, мен кошулам ошогочу. Ошол мисалы, ошол акчасы көп наркобарондор дейлик, биздин мамлекеттин ичиндеги мисалы үчүн бийликти көксөгөн адамдар менен сөз бекитип алып, мисалы үчүн мына булар бизге да эме кылып аятат, бийликти берген жок, алып коюшту. Силердин жолуңарды бууп атат, келгиле эми чогуу бир ишти кылайлы деп аларга заказ кылып туруп, мисалы үчүнчү, толук мүмкүн да. Алар себеби бийликти алмашыш үчүн бизде Акаевдин заманынан бери бийликти алмашыш үчүн адамдын өлүмү зарыл болгон да. Аксыдагы өлүмдөн кийин Акаев кетти, Бакиев дагы өлүмдөн кийин кетти, кийинкилер дагы бир адамдын өлүмү бийликтин алмашышына эң бир чоң себеп болот да. Болушу мүмкүн, мисалы үчүн ошондой кол салып өлүм кылсаңар, биз бул жактан митинг кылып туруп, ошого күнөөлөп туруп алмаштырып коебуз деген кутумчулардын дагы иши болушу мүмкүн. Кошулам. Агай, могу тажик дагы мусулман, кыргыз дагы алхамдулилла мусулман. Эки мусулман, эки эл тең мусулман элдер. Шарият таразасында бул нерсени кандай каралат негизичи? Шарият эмне дейт? Мисалы, эки адам, эки мусулман эл бири-бирине курал көтөрүп аткан учурда. Ислам дини, ислам шарияты жашоодо болуп аткан ар кандай окуяларга жооп табат да. Жоопсуз болгон эч нерсе жок. Албетте, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисинде ушундай бир сөздөрдү айткан. Изал тақал муслимани бисайфайхима ал-катилу вал-мактулу финнар деген. Эгер эки мусулман бири-бирине кылыч көтөрүп беттеше турган болсо, анын өлтүргөнү дагы тозокко түшөт, өлгөнү дагы тозокко түшөт. Дегенде бирөөсү сурайт да: "Я Расулаллах,
өлтүргөнүгө мейли тозокко түшсө, өлгөн эмне үчүн түшөт десе, ал дагы муну өлтүргөнгө аракет кылган эле да дейт. Bunday hadis бар. Бирок эки мусулмандын согушуп кетиши ошол хадистин негизинде кандай болот десе, буга алымдар айтат, туура эки мусулман дагы согушу мүмкүн. Мисалы үчүн тарыхта болуп келди. Ошол эле Абу Бакр разияллаху анхунун доорунда, халифаттардын доорунда дагы, алардан кийинки Усмандын, Али разияллаху анхунун, андан кийин Умави, Усман разияллаху анху, Умави, Аббасия, Осмони халифтар, ошол эле Баязид менен Амр Темирдин салгылашуусун каяка алып барабызда. Мусулман да экөө тең, туурабы? Болот, мусулман менен кагылышуусу болот. Бул жерде Аллах Таала Хужурат сүрөсүнүн 9-аяты бул жерде өкүм берет. Аллах Таала айтат: "Ва ин таифатани минал муъминин иqtatalu" дейт. Эгер имандуулардан эки тайпа согушуп кете турган болсо, Курал менен дейт, "Фа аслиху байнахума" дейт. Арасын оңдогула дейт. "Фа ин багат ихдахума" экөөнүн бири зулум кылып, ошондо да болбойчу, жарашканга болбосо, жараштырганга болбосо, ынсапка келбесе, эки тараптан бири зулум кылып чектен чыга турган болсо, ошондо фaqatilul lati tabghi дейт, зулум кылганга каршы башкалар согушсун дейт. Бул окуялардын чечими, исламдагы чечими туура. Эки улут тең мусулман эли, бирок бул жерде бири-бирине зулум кылганда, мазлум болгон эл тарапка башкалар дагы кошулуп согушсун деген. Бул нерсе неизбежно деп коет го орусчада. Бирөө келип туруп сенин үйүңө басса, бала чакаңы өлтүрсө, өзүң өлтүрөм десе, сен эмне кыласың анда? Сен коргоносуң, өлтүрөсүң. Бул нерсе болуп эле келген нерселер. Эгер ким зулум болуп туруп башка мусулманга кол сала турган болсо, бул мусулман экен деп карап отурулбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир киши келип айтат: "Я Расулалла" дейт. "Муну менин" дейт, "үйүмдү ээлеп, малымды тартып алган атат" дейт. Десе айтат: "Анда согуш бербе да" дейт. "Бербе да. Сен корго да" дейт. "Анда бул менен согушсачы" дейт. "Согушасың да аны менен" дейт. "Эгер ал мени өлтүрүп койсочу" дейт. "А сени өлтүрүп койсо, сен бейишке түшөсүң. Эгер мен аны өлтүрүп койсомчу" десе, ал тозокко түшөт дейт. Ошондуктан кечеги окуяларды мындай жыйынтыкта айта турган болсок, эки тарап мусулман болсо дагы, ким зулум кылган болсо, ким чектен чыккан болсо, алардан өлгөнү тозокко деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айткан. Урматтуу Парасат көрсөтүүнүн көрүүчүлөрү, кийинки биздин көрсөтүүбүздө жолугушка чейин баарыңыздарга ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуh. Аллах тааланын мээрими жана тынчтыгы сиздер менен болсун.